Ассоль Молдокматованын баласы бирөөлөрдү сабап салыптыр дейби? Шератон гостиницасында. Блин, с места вставать лень. Обоим люлей прописал бы. Эми ошондон бери эле эмне сурай бересиңер. Кечээден бери тажаттыңар 2 күндөн бери эле. Ассольдун баласы ушинтип салыптыр. Оюңузду айтып койбойсузбу? Мнение, снение деп тажата бересиңер кичине. Ар бир мелочко эле мен тыктыртып эле. А башка жерде унутуп калдыңарбы? Мындан 3 жыл мурда видео чыгарбадым беле? Ассоль Молдокматова деген менин келиним болот, бир тууган келиним болот. Унутуп калдыңарбы? Кандайча деппи? Айтып бербедим беле? Жаман-кара менен Моту бир тууган. Жаман-каранын небереси бар, Бекназар деген. Интернетте Бекназар Саяк деген ат менен белгилүү. Саксофонист, музыкант өзү. 20 жылдан бери Америкада жашайт. Ошол жакта жашайт. Анан ошо үйлөнүшкөн экөө 3 жыл мурда. То есть, получается, Бекназар менин иним болгону менден 5 жаш кичүү. Азыр 50-дө ал. Ошого Ассоль Молдокматова турмушка чыккан. Демек менин келиним болуп калатпайбы, родной келиним болуп калатпайбы. Анан чоңмуштун баласы бирөөнү сабап коюптур деп чагалып мен бакырып сүйлөшүм керекпи? Эмне болгон күндө дагы Ассоль Молдокматова мага келин болуп атканда анын баласы мага ким болуп калат ошондо? Айтор бирөө да, айтор келиндин баласы да. Анан мен кантип бирдеме деп айта алам? Насаатымды айтам, мушташпай жүр, ичпей жүр деп айта алам. Мусулман катары. Так что ушунака.